Инсан программасынын бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы алдыңкы футбол клубтарынын бири Алай командасы болмокчу. 3 жолу өлкө чемпиондугун багындырган оюнчулардын ийгилиги алдыңкы мөнөттөрдө. Клуб өзүнүн тарыхында ары даңазалуу, ары татыктуу жолду басып өттү. Алай Ошто жайгашкан Кыргыз футбол клубу 1960 жылы Ош шаарынын биринчи футбол командасы болуп түзүлгөн. 1967 жылдан бери каржылык себептерден улам жаңы демөөрчүлөрдүн атын алып, Алай намына ар кандай кошумчалар пайда болгон. Алай Ошперим, Алай Динамо. Аты өзгөрүлгөнү менен негизгиси легендарлуу Алай боюнча 50 жылдан бери сакталып, республикалык, азиялык деңгээлде ойноп келе жатат. Бурчтан чыгарып берүү. Инком жана гол! Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алай клубун өзүңүздөр билесиздер. Алай клубу 1967 жылы түзүлгөн. Бул өзүбүздүн стадионду да кошуп кетпесем болот. Стадион 60-жылдары ошо СССР маалында курулган экен. 60-жылдардан бери стадион ремонту, Оштун 3000 жылдыгында ремонт болгон боюнча 20 жылдан бери, 19 жылдан бери ремонт болгон эмес экен. Былтыр Талайбек Насырбековдун көмөгү менен бизге инвесторлор тартып, чоң жардамдарды берди десек жаңылышпайм да. Себеби былтыр көрдүңүздөр, Түрксой, Кыргызстанда Түрксой өткөнүнө байланыштуу бул Ош шаарында Түрксой Ахметбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо ачылышы болуп, ушул жерде өзүнүн дагы президентибиз келди, көрдүңүздөр. Бул 6 мамлекеттен чоңдор президенттери келди дегендей жакшы 2019 жыл жакшы биздин шаарыбызда жакшы жылдардан болду деп айтсам жаңылышпайм. Ошондой эле Алай командасын айтып кетсем, Алай командасы мына акыркы 5-6 жылда өзүнүн жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөттү деп ойлойм. Буга жакындан жардам берген өзүбүздүн мэрибиз Талайбек Сарыбашев жана шаардын элинин жардамы менен ушул Алай командасы алдыга чыгып, элдин сүрөсү менен алдыга чыгып отурганын көрүп жатасыздар. Учурда Алай футбол клубунда 26 оюнчу бар. Ар бир футболист оюн талаасында өзгөчөлөнүп, келишимдери түзүлгөн. Көп улуттан куралган командада Африка, Өзбекстан жана Бишкек Ош шаарынын мыкты оюнчулары ойнодо. Ар бир мелдешти кызыктуу жана эффективдүүлүгүн көрсөтүп, 7 тубандан көрман чогултуп келе жатышат. Алай футбол клубу өзүнүн коммерциялык жана уюштуруучулук жактан жолго коюп, туруктуу өнүгүүдө. Командалар боюнча айтып кетсем, азыр бизде жаңы келген балдар өтө көп, көрдүңүздөр. Эски балдардан Кожо Жоэл деген балабыз бар, Инкум Келвин бар, легионерлерден. Андан сырткары Адыл бар, полузащитнигибиз. Марат деген баланы алдык азыр. Андан сырткары Өзбекстандан 11-11 Тимур Талиев деген баланы кайрадан контрагын жаңыладык. Азыр эми 2 легионер жетишпей турат. 2 легионерди биз азыр Турция шаарында, Анталия шаарында, ал жакка биз Бразилиядан, жана Украинадан, жана Дагестандан балдарды чакырып койдук. Ошол жерде эгер бизге жакса алардын оюну, ошол жерден биз контракт түзүп, 2 легионерди алып келгенге шарт түзүлүп жатат. Кудай буйруса, ошол жерден 2 легионер алып келебиз. Аталган футбол клубу түптөлгөндөн бери спортчуларды даярдоонун реалдуу ustaканасына айланып, жүздөгөн миңдеген мыкты оюнчуларды татыктуу тарбиялап чыгарды. Бүгүнкү күндө да бул салт уланып, клубтун оюнчулары алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн футбол клубтарында татыктуу оюн көрсөтүп келүүдө. Учурда Ош шаардык мэриясы мүмкүн болушунча клубту камкордукка алуунун аракеттерин көрүп келе жатат. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен 17 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттын суммасын көтөрүү алдыңкы планга коюлууда. Жалпысынан өзі 18 бала ойнаш керек.
Биз командада 26 бала кармайбыз. Андан да көбөйүп кетет, 30 балага чейин биз командада бала кармайбыз. Андан сырткары айтып кете турган бул Алай 2 деген командабыз бар. Алай 2 командасын көрүп атасыздар, ар жылы өз чемпиондукка ат салышып жатышат, ар жылы жакшы ийгиликтерге жетишет. Бул Алай 2 деген команда өзүбүздүн эле Алайга чоң курамга кошула турган жаш футболисттер. Андан сырткары айтып кете турган бизде жаштардын 14 жашар жана 15 жашар, 17 жашар дагы командаларыбыз бар, майда командаларыбыз. Аларды дагы 2 жылдан бери тарбиялап өстүрүп келе жатабыз. Себеби өзүбүздүн балдар өзүбүзгө ойнош керек деген максатта ошону иштеп жатабыз. Футболисттер таң эрте шаарды кыдырып чуркап, андан соң атайын машыгууларын башташат. Ар бир кыймыл машыктыруучунун көзөмөлүндө жүргүзүлүп, оюнчулардын аракеттенүүсү оюн талаасындагыдай аткарылат. Эреже боюнча машыгуулар уланып, 1 мүнөт убакытта алар үчүн маанилүү деп саналат. Талай Токтобаев 6 жылдан бери клубда дене түзүмдү чыңдоо боюнча машыктырып келет. Мыкты оюнчуларды машыктырып жаткандыгы үчүн сыймыктанаарын билдирди. Бул клуб тууралуу айта кетсек, клубубуз Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болгон, өтө Кыргызстандын алдыңкы клубтарынан десем жаңылышпайм. Жумасына 3 жолу келебиз Черезден. Эртең мененки 10дон 12ге дейин 2 саат тренировкабыз болот. Алдыдагы пландарыбыз эми быйыл буюрса Кыргызстан чемпиону болобуз деген немеде баштадык сезонду. Машыгуулар башталып, азыр даярдыктар жакшы. Инкум Кевин клубка 2 жыл алдын келген. Команданын күчтүү оюнчуларынын катарын толуктайт. Өзү Африканын Ганна өлкөсүнүн тургуну. Алай клубу ал үчүн эч нерсеге алмаштыргыс менеджменти. Инкум Кевин мырзанын айтымында кыргыз эли аябай кең пейил, бактылуу жашаган өлкө. I'm here in Osh 2 years now. 2 years. And I'm playing Alay here. Мен Кыргызстанга келип Алай командасына ойноп жатканым үчүн сыймыктанам. Алай клубу бизге мүмкүн болушунча шарт түзүп берүүдө. Кыргызстан менин экинчи өлкөм болуп калды. Ар бир мүнөттөр өмүрүмдүн эң бактылуу көз ирмемдерине айланып баратат. Эң негизгиси татыктуу оюн көрсөтүп, команданын рейтингин көтөрүү. I have 1 year again to play Alay. So that's why I'm here again. But I wasn't playing Alay long time. So now I have 1 year again to play. Because I'm very happy here in Osh. Алай клубу 1992, 1993 жана 2006 жылдары өлкөнүн чемпионатында коло медалына татыктуу болуп, 2013 жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу чемпиондук титулду жеңип алган. 2015 жылы экинчи жолу жеңүүчү аталып, чемпиондук наамын сактап калган. 2016 жылы да республикадагы бардык командаларды артка калтырып, Алай командасы дагы бир ирет чемпиондукту багындырган. Себеби 2013 жылдан бери 2013 чемпион болдук, 2014 вице чемпион болдук, 2015 жылы Кыргызстан чемпиону болдук, 2016-2017 чемпион болдук. 18 жылы, 19 жылдары мына вице чемпион болуп калдык. Быйыл Кудай кааласа 2020 жылы Кыргызстан чемпиондугун колго алабыз деген үмүттө азыркы учурда иштеп жатабыз. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар, балдар азыркы учурда жакшы даярданып жатышат. Физодон жакшы даярданып жатат, пойлолорда жакшы өздөрүн азыркы маалда катуу даярдык көрүп жатат. Андан сырткары биз айтып кете турган нерсе бул балдарды ар жылы биз Турцияга жолдомо менен барабыз. Биздин шаарыбыздын бизге ар жылы Турцияга ушундай жолдомо берет, сертификат берет. Сертификаттын негизинде биз барып Турцияда окуу машыгууларын өткөзүп келебиз ар жылы. Турциянын Анталия шаарында өткөзөбүз. Андан сырткары быйыл Сейитбек Юсуповичтин
жардамы жана өзүбүздүн Талабек Сарыбашевдин жардамы менен быйыл дагы Ташкент шаарына бир окуу мындай эмесин өткөзөлү деген Өзбекстан менен жакшы катнашта болуп, Өзбекстандагы футболисттер менен дагы жолугуп, ал жерде мындай жолдоштук беттештерди өткөзүп, мындай 3-4 оюнду өткөзүп келсек деген жакшы ниетте азыр даярдык көрүп жатабыз. Жылдары өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына биздин кыргыз футболу өтө өнүктүү десем жаңылышпайм. Себеби өзү былтыркы жылы Азия оюндарын көрдүңүздөр, Кыргызстандын деңгээли мындай салыштырып келгенде Өзбекстан менен барабар болуп калды десем жаңылышпайм да. Себеби Өзбекстан мамлекети деле биздей эле уровеньде ойноду. Биз ошол уровеньге чыгып, ошол Өзбекстандын футболисттери менен эле мындай тең эмеде ойноду да биздин Кыргызстандын курама командасы. Кыргызстандын курама командасына азыр көрдүңүздөр жолдомо алды. Чемпионат Катарга Кудай буйруса эгер быйыл утуп калса командаларды чемпионат мирге жолдомо алат деген үмүттөбүз. Анда да биздин балдар дагы сборный Кыргызстанда ойношот. Команданын дагы бир оюнчусу Тимур Талипов 25 жашта. Клубга атайын Өзбекстандан чакырылган, өз өлкөсүндөгү алдыңкы командаларда ойноп, мыкты чабуулчу намын алган, 2 жылдан бери келишимдик негизде Алай клубунун намысын коргоп келе жатат. Ben Özbekistan Akademiya Paxtakorda boshlaganman. Өзбекстандын көптөгөн футбол командаларында ойноп, 2 жылдан бери Алай клубу менен келишимдик негизде иш алып барып жатам. Ар бир клубтун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Алай командасы Кыргызстандагы көрүнүктүү клубтардын бири. Кайсыл жерге барбайлы бизди көрөрмандар өзгөчө сезим менен кабыл алышат. Тарыхый футбол командада ойногонум үчүн сыймыктанам. Shu yili Xudo xolasa chempion bo'lish, Alay klubiga o'tgan yili kelganman. 1 yilga shartnoma tuzganman. O'tgan yil tugadi, bu yil yana 1 yilga cho'zdim kontraktni. Күндүн жарымында оюнчулар атайын Кашкар кыштак айылындагы Сыдык арена футбол таласында машыгууларын улантат. Клубтун башкы машыктыруучусу Бактыбек Маматовдун айтымында жыл өткөн сайын команданын курамы күчтөлүп, оюнчуларга белгилүү клубтардын чакыруусу көп. Февральдан баштадык Алай тренировкасына. Мына уже даяргерчиликтер, уже балдарды алдык. 1-2 дагы легионерибиз калган. Ошону Турция шаарында алабыз. Ошондуктан мына эртең уже жол сапарына чыгып кетебиз Турция шаарына. Экинчи сборубуз уже Ташкент шаарында. Ошондуктан мына балдарды уже 2 этап менен көрүп алабыз. Анан уже Кыргызстан чемпионатыга уже даяргерчилик көрүшүп, 21-inde биринчи оюн башталат. Деңгээли мына эми жаңыланды балдар. Биздин балдар жаңыланды. Дагы ушул 2 этаптын сборунда көрөбүз кандай неме машыгуулар болот. Машыгуулардан жыйынтык чыгарып, ушул биринчи оюн, экинчи оюндарда уже кандай ойногонду уже өздөрү билип алабыз. Дагы бул азыр Турцияда деле машыгуулар, немелер болот, товарский оюндар. Ташкентте деле акыркы товарский оюндар болот. Ошолордон билип, көрүп, анан уже жыйынтык чыгарып, анан основной состав деген бар, замен деген бар. Ошентип биз билип алабыз. Ошентип буларды уже биринчи оюнга даярданып, уже даярыны коебуз. Анан азыр футболчуларды Кыргызстандын оштун көрөрмандары кандай кабыл алып атат? Ошол элдердин футболго болгон кызыгуусу, көз карашында бир өзгөрүү, өсүү темптери байкалабы сиздерге? Эми өсүү катары мына өсүп эле келе жатат. Алай
курама командасы. Ар жылдан жылга эле азыр мына 2 жылдан бери 2-нчи орун. А так катарынан 3 жолу чемпион болдук. Ошо Алайдын жетишкендиги деп ойлойм. Бул өсүш эң жакшы. Мэрия колдоп келди. Мэрияга дагы рахмат чоң. А так балдардын өсүштөрү жакшы. Баары командаларга сурап жатат биздин игрокторду. Сборныйга дагы, башка клубтарга деле сурап атат. Ошондуктан жакшы ийгиликтер деп ойлойм. Ошо 2019-жылы мурда жылы биринчи жолу түзгөм контракт, ошо 1 жылга түзүп, ошо мурда жылы Тилекке каршы биринчи месте албай калдык, жакшы аракет кылганбыз. Ошо 2000-жылга дагы 1 жылга макул болуп контракт түздүм. Ошо Кудай буйрса быйыл чемпион алганга аракет кылабыз. Башка клубтарга караганда өзүңүздөр билесиңер, Алай клубдун намысы өтө күчтүү. Быйыл мурдакы историялары өтө күчтүү. 3 жол подряд чемпион болушкан. Кыргызстанда биринчи месте ыйраткан командалар, эң кыйын команда ошого сразу предложениеге келгенде ойлонбой эле эметтим, потому что мындай клубтар 2-3 жол чыгыра бербейт. Биринчи кызы чыгарбаса жок, ошо сразу чалышты, сразу макул болуп, Алай деген биринчи месте всегда аракет кылат, биринчи месте алганга. Ошон үчүн эмне айтсам, мен Алайдын эмелери, көрмандары өтө көп Кыргызстан боюнча. Биз Бишкекке барсак дагы башка командага караганда биз өз үйдө сезебиз. Эмне деп калайм, биздин көрөрмандарга келип бизди колдоп туруңуз. Кудай буйрса быйыл өтө күч беребиз, чемпион болгонго аракет кылабыз. Келип көрүп, бизди келип колдоп, сиздин эмеңизди биз эч качан эме кылбайбыз. Быйылкы жылы Алай командасынын алдыда өлкөнүн футбол боюнча чемпионаты турат. Бул мелдешке азырдан катуу даярдык жүрүп жаткан учуру. Команданы ар дайым 10 миңден 100 миңге чейин күйөрмандары келип колдоп турушат. Алай командасы өзүнүн жеңиштери менен жалпы күйөрмандарын кубантарына ишенүү менен ийгиликтерди каалайбыз.